Kırgız Respublikası'nın Жаза процесстік кодексінің 445-445 беренелерін жана 446 беренесінің 1-ші бөлігін лексикалық соттық кәдеге тоқтамылады. Текебаев Өмірбек Черкешевич жана Чотонов Дүйшөнкул Тезекбаев жөнүндөгү жазык иши боюнча жактоочулар Жакупбекова жана Токтогуланын жаңыртылган жагдайлар боюнча жаңы өтүнүчү канааттандырылсын. Текебаев Өмірбек Черкешевич жана Чотонов Дүйшөнкул Тезекбаев жөнүндөгү Бишкек шаарынын 1-ші майранын сотунун 2017 жылдын 6 августундагы Бишкек шаары сотунун жазгы иштер жана административдик укук бузуулар жөнүндө иштер боюнча сот коллегиясы 2017 жылдын 2 октябрындагы өкүмдөрү. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун жазгы иштер жана административдик укук бузуулар жөнүндө иштер боюнча сот коллегиясынын 2017 жылдын 20 ноябрындагы токтому жана Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун 2019 жылдын 3 майындагы токтомдору жокко чыгарылсын. Жаза иш жаңы соттук териштирүү үчүн Бишкек шаарынын 1-ші майранын сотуна жиберилсин. Токтом акыркы даттанууга жатпай, соттордун колдору коюлган. Жогорку соттун чечимине ылайык Өмүрбек Черкешевич Текебаев жана Дүйшөнкул Тезекбаев Чотоновдун иши боюнча иштин мурунку 1-ші май райондук соттун өкүмү, Бишкек шаардык соттун өкүмү, мурунку жогорку соттун токтомдорунун бардыгы жокко чыкты. Иш жаңы ачылган жагдайлар боюнча кайра кароого 1-ші май райондук сотуна жөнөтүлдү. Биздин жогорку сотко кайрылып, ошол мурдакы мыйзамсыз, негизсиз, законсуз чыгарылган өкүмдөр жокко чыгарылсын деп кайрылганбыз. Ошол бүгүн канааттандырылды. 1-ші, 2-ші, 3-ші инстанцияда чыккан Өмүрбек Черкешевич Чотоновдун үстүнөн чыккан туура эмес өкүмдөр бүт бардыгы жокко чыкты. Азыр жаңы 1-ші май районунда кайрадан сот башталат. Бүгүнкү күндөн баштап Өмүрбек Черкешевич Чотонов соттолду деген өкүм жок. На сегодняшний день постановлением Верховного суда ранее вынесенные приговоры в отношении Текебаева и Чотонова, обвинительные приговоры отменены. Дело направлено на новое рассмотрение в Первомайский районный суд. Мындайда биздин адвокаттарга Канат Хасановга, Жакупбековага, Талайкөлгө чоң рахмат. 3-5 жагдайды далилдеп берди. Биздин адвокаттар чоң профессионалдык көрсөттү. Биз мындай Кыргызстанда жаңы сот реформасы башталды деп үмүт кылсак болот. Рахмат, жакшы.